Кыргызстанда жер титирөө болушу мүмкүн деп Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров эскертти. Бул негизинен кандай? Кантип болжошот? Бул көз ачыктыкпы? Же башка нерсеби? Ушул жөнүндө кыска бир кеп айтып берейин. Мисалы, жаздан кийин жай келет, жайдан кийин күз, күздөн кийин кыш келет. Бул табияттын мыйзамы. Биз адамзат илгерден жашап, анан ошонун бир эрежеси бар экенин биз көрүп үйрөндүк. Муну илим кылып алдык. Дагы бир мисал, кышында бир жерге кар көп жааса, асты, үстү ери баштаган болсо, ал жерден кар көчкү кетиши мүмкүн деп, анын алдын алып, аны биз атып түшүрөбүз. Муну илгертен бери эле колдонуп келебиз. Жер титирөө деле ушундай достор. Мен силерге жалпак тилде айтып берейин. Жердин астындагы кээ бир кыртыш кыймылга келип турат. Кээ бир убакта кыймылдабайт, кээ бир убакта кыймылдайт. Ошонун баары бул бир илим. Ошол илимдин негизинде жер титирөө болушу мүмкүн деген божомол бар. Эң негизгиси, жер титирөө болуп калса, эч качан паникага кабылбай, эч качан өзүңүздү жоготпой, өзүңүзгө бекем болушуңуз керек. Жана сактана турган жерлерге киришиңиз керек. Андан кийинки эле маанилүү нерселердин бири бул документтер. Илгери документтерди бир баштыкка салып, эшиктин кире беришине илип коюшчу. Жер титирөө болгондо чуркап баратып алып чыгып кетели деген максатта. Азыр андай эмес, заман өнүктү. Түндүк деген тиркемени жүктөп алып, ал жака катталып, ал жака кирсеңиз, сизге тиешелүү эмне документ болгон болсо, ошонун баары чыгат. Паспортуңузду, айдоочулук куәлигиңизди дагы жоготуп жүргөн болсоңуз, телефондон эле көрсөтсөңүз, ошол документтин ордуна жарай берет. Ошол достор, жер титирөөнүн алдын алуу бул илим, бул билим. Баса айта турчу эң акыркы жана эң маанилүү нерсе. Ушуга чейинки болгон жалпы жер титирөөлөрдүн бүт баарын санак алып карап көргөндө, биринчи титирегенден экинчи титирегени аябай жай болот. Мисалы, саат 1-де 5 балдык жер титиреген болсо, анын кайталанышы 1,5, 1,15, 1,20ларда анын кайталанышы 3 балл, 2 эле балды түзгөн. Дээрлик 99%-ында ушундай болгон. Ошол достор, группалардан келген SMS-терди көрүп, аларды окуп, дүрбөлөңгө түшүп, өзүңөрдү жоготпогула. Ар дайым өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына таянгыла. Жана көп китеп окугула, көп өнүккүлө достор. Китепти Окуу KG дүкөнүнөн тапсаңар болот.